айыл чарбасын тамагаш жана кайра иштетүү өнөр жайында андан ары өнүктүрүү, айыл чарба продукциясын шийкизат жана азык-түлүк рыноогун жөнгө салуу, агро өнөр жай комплексин экспорттук потенциалын жогорулатуу боюнча иш болсун деп 309 токтомду кабыл алып, баягы мурдагы ФБС жерлеринин 50%-ын агрардык өнүктүрүү башкармалыгы Мишель Костун жергиликтүү өкүлү катары бизге өткүзүп берген. Анан 309 токтомдо үрөөн чарба, асыл тукум чарба жана кооперативтерге кана берилет деп 309 токтом кабыл алган. Анан биздин райондо бүгүнкү күндө 2 асыл тукум чарба бар. Үрөөнчүлүк жана кооперативдер муну койгон талаптарга жооп бербейт. Ошондуктан элдин суранычын эске алып, Кыргыз өкмөтү 22-жылдын 9-сентябрында 494 токтом менен кайра ушул 309 токтомго өзгөртүү киргизилген. Ушул жерде мынтип жазылган. Тиги асыл тукум чарбалар деген сөздөрдөн кийин ошондой эле айыл чарбасынын өндүрүшүндө жүргүзүүдө оң натыйжага ээ болгон экономикалык артыкчылыктуу айыл чарба субъектилерине деген сөз менен толуктап, ошол бир жыйынтыкка жетишкен аракети бар. Мындай жерди иштете ала турган дыйкандарды да колдоо иретинде ушул толуктоону киргизген. Ошондой эле ушул жерде 22-пунктунда мынтип жазган. Халктын социалдык жактан аярлуу категорияларына айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары тарабынан алардын карамагындагы жерлер аянтынан берилет деп. 50% жер калды го, ошону аз камсыз кылган үй бүлөлөргө жана башка дыйкандарга берүүгө деп өзгөртүп киргизилген. Бул токтомду ишке ашырыш үчүн урматтуу туугандар, айыл чарба министрлиги 22-жылдын 19-сентябрында 329 номерлуу буйрук кабыл алган. Өкмөттүн токтомун аткаруу боюнча. Ошол буйрук менен жобону бекиткен. Тартибин кандай бересиңер? Жерди кантип бересиңер деп ушул жободо айтылган. Конкурсту баштаардан мурун 10 күн мурун жарыя таратат.